Ким теңирге өзүнүн жеринин bir bölүгүн арнаса, анда анын баасы себилген үрөөнгө жараша болсун. Bir хомер себилген арпа үчүн 50 күмүш шекел. Ким өзүнүн жерин юбилей жылы арнаса, анда ал ыйык кызмат кылуучу койгон баада болсун. Ким өзүнүн жерин юбилей жылынан кийин арнаса, анда ыйык кызмат кылуучу аны кийинки юбилей жылына чейин канча жыл калса, ошончо жылдын санына жараша бааласын. Ошондо баасы азаят. Эгерде жерин арнаган киши аны кайрадан сатып алгысы келсе, анда анын баасына баасынын 5тен 1 бөлүгүн кошуп сатып алсын. Ошондо жер өзүндө калат. Эгерде ал жерин кайрадан сатып албаса, жер башка кишиге сатылып кетсе, анда жер ага кайра сатылбайт. Ал жерди эч ким сатып албаса, юбилей жылы теңирдин ыйык менчиги болуп калат. Ал жер түбөлүккө ыйык кызмат кылуучунук болот. Ким теңирге өзүнүн жерин эмес, сатып алган жерин арнаса, анда ыйык кызмат кылуучу аны юбилей жылына чейинки жылдардын санына жараша баалап, ошол эле күнү теңирдин ыйык менчигине берсин. Ал жер юбилей жылы жердин биринчи ээсине өтүп кетет. Ар бир нерсенин баасы ыйык шекел менен баалансын. 1 шекелде 20 гер. Малдын биринчи төлүн эч ким теңирге арнабасын. Анткени биринчи төл теңирге тиешелүү. Өгүз болобу, майда жандык болобу, алар теңирдики. Эгерде мал таза эмес болсо, анда аны ыйык кызмат кылуучу койгон баанын үстүнө баасынын 5тен 1 бөлүгүн кошуп кайра сатып алсын. Эгерде ал сатып албаса, анда ыйык кызмат кылуучу аны өзү койгон баада сатып жиберсин. Теңирге арналган адам да, мал да, жер да сатылбайт жана кайра сатылып алынбайт. Теңирге арналгандын баары теңирдин эң ыйыгы. Өлүм жазасына өкүм кылынган адам кайра сатылып алынбайт, ал өлтүрүлсүн. Бардык түшүмдүн 10дон 1 бөлүгү теңирге таандык. Бул теңирдин ыйыгы. Ким өзү берген түшүмдүн 10дон 1 бөлүгүн кайра сатып алгысы келсе, анда анын баасына баасынын 5тен 1 бөлүгүн кошуп сатып алсын. Бода мал менен майда малдын 10дон 1 бөлүгү, туяк астынан өткөн малдын 10-су теңирге арналсын. Ал жакшы же жаман деп тандалбасын, ал алмаштырылбасын. Эгерде аны алмаштырса, анда экөө тең теңирге таандык болуп калат да кайра сатылып алынбайт. Мына ушул осуяттарды Теңир Синай тоосунда Исраил уулдарына Муса аркылуу берген.